Мурдагы президент Аскар Акаевка козголгон кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу кылмыш иши кыскартылды. Эгерде кылмыш иши кыскартылган болсо, Акаев мындан ары өлкөгө эркин эле кирип чыгуу укугуна ээ болобу? Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаттарынын пикирин сурайбыз. Эми ал киши Аскар Акаевич эми эл башчысы болгон. Элдин астында күнөөсү болсо, эми өзүнүн уятына, аң сезимине калтырарбыз ал кишинин. Если мен элдин астында күнөөлүү эмесмин десе, может быть келиши мүмкүн. Эми ал элдин астында дейсинде күнөөлүүм бар десем, ал өзүнүн оюнда калабы деген ой. Ал эми өзүнүн оюна эмес, мыйзам боюнча ала турган болсок, ал өлкөгө келүүгө укуктуу болуп калабы? Укуктуу болуп калат, эми бир жолу келип кетпедиби ал кишинин. Бирок мен оюм боюнча ал кишинин деле жаман жагы да бар, жакшы жагы да бар да. Ал кишинин деле салымы болгон ал кишинин. Действительно, мамлекетте биринчи ошол биз бүт жакка баягы жаңы бөлүнүп чыкканда суверенный болуп көп маселелер турган, анын кылган жумуштары бар, аракеттери болгон. Эми кечегинде биз бардыгыбыз эле күбө болдук го. Укук берип, келип, керектүү жоопторду берип. Анда допроско келген болчу да. Эми допроско берип, анын жумушу кыскарды деп айтпадыбы? Баарысын керектүү өзүнүн берген суроолорубузга так жооп берди, ошон үчүн кыскарды деп. Эми жумуш кыскаргандан кийин ал деле Кыргызстандын жараны бардыгыбызда эле кирип чыгат болуш керек. Сиздин өзүңүздүн жеке пикириңизде келишине каршы эмессизби? Эми биринчи кезекте ага укук коргоо органдары баа бериш керек, сот адилеттүүлүгү баа бериш керек негизи. Анан эгерде алар жумушун кыскартып, кылмыш ишин кыскарткан болсо, албетте эми кыскарткандан кийин биз эмне демек элек? Биз деле эми мыйзамга баш ийебиз да. Азыр туура эмес маалымат берип алып дагы ар кандай сөздөр болбосун. Бул боюнча Аскар Акаев жанагы кумтор боюнча кылмыш иши козголгондо ошондо келип кеткен да. Анда допроско келген да. Ошондо допрос келген. Эми азыр анын кылмыш иши боюнча эми суд чыгарат, кылмыш ишин кыскартылды деп. Эми мында толук менче маалымат угуп элекмин. Бирок ал Эгер кыскартылган болсо, анын өлкөгө келишине шарт түзөлбү? эми акыркы чекитти сот коет да. Жана жогорку сот коюлгандан кийин анан эгерде кылмыш иши кыскарды жана өткөн мөөнөтүнө караштуу же кандай соттун чечими чыкса, анда бияка келгенге мүмкүнчүлүгү болот. Аскар Акаевдин кылмыш иши кыскартылды деп атат. Эгер ушул кылмыш иши кыскартылган болсо, өлкөгө келүү укугуна ээ болобу? Эми аны эгерде сот кыскарткан болсо, толук келгенге укугу болот да. Кыскарылган болсо. Эгерде толук актала турган болсо, акталган болсо, эми сөзсүз түрдө эми ага эч кандай тоскоолдуктар болбойт, чек арадан кирип чыккандан. Бирок эч кандай укук коргоо органдарынан же болбосо ушундай бир ага эч кандай бир тоскоолдук болбойт. Бирок ошол эле маалда ушу Кыргызстандын бүгүнкү акыбалына келтирген, ошол малдагы туура эмес кылган жагдайлар үчүн элдин арасында басып жүрүү, ал өзүнүн канча абийирине коюлат да.